бул генеральный прокуратура бүгүнкү күндө эч бир үч бутакка баш ийбейт. Бул өзү өзгөчө мындай жеке иштеген орган болот. Прокуратуранын алгачкы укугу бул мыйзамдардын жана башкы ченемдик укуктардын так жана бирдей аткарылышын контролдоо да. Анан тергөө функциясы берилген. Бирок тергөө функциясы так конституцияда жазылган эмес. Бирок ошол супер президенттик концепциянын орноштураларынын эң биринчи авторлорунун бири Курманкул Зулушев болот. Керек болсо өлкөдөгү иштеп жаткан бардык кылмыш кодекстери, административдик кодекстери жалпы концепциясы Курманкул Зулушев менен көптөгөн мыйзамдардын эрежелерин бузуп киргизилген ошо 1,5-2 жыл мурун ушул киши болгон. Анан ошо тергөөнү киргизген дагы ушул киши болгон. Кыргызда жакшы бар да, эки кылам деп жок болуп калба депчи. Анан ошо бүгүнкү күндө өзү ушундай учурга кабылды. Менин оюмча бул администрация президенттин кээ бир өкүлдөрү бар. Ошолордун бири ошо зампред Камчыбек Кырдыршаевич Ташиевке карата болот. Экөөнүн ортосунда конкуренция башталды. Конкуренциянын негизинде администрация президент ушундай сунуш демилгеледи. Эми бул элге эч кандай тиешеси жок, элдин кызыкчылыгына деле эч кандай таасир жок. Аны прокуратура аткарабы же ГКМБ аткарабы, бул жерде негизи саясий тиреш, саясий конкуренция деп атап койсо болот. Мен үчүн концептуалдуу элдин кызыкчылыгын, конституциялык гарантияны караган юрист катары мен ойлойм, бул жөн эле мына финансылык полиция түзүшпөдү эле. Ошону эмнеге жабышты мисалы? Кана анын ордуна деген налоговыйдын астында налоговый полиция ачылган. Ал налоговый полиция эмне иштедиби? Бүгүнкү күнгө чейин аларга тергөө функциясын берген, дознание деп коет орусча. Ошол дознание функциясы иштей элек, кана эмне үчүн иштебеди? Эмне дегенде андай институттарды ишке киргизиш кыйын. Мына бүгүн ошо өкмөт дегенден Кабминге өткөрүш үчүн эле канча деген кагаздар, каражаттар кетти. Эми бүгүнкү күндө тергөөнү прокуратурадан УКМКга берген. Эми бунун ортосунда эч кандай деле айырмачылык жок. Менин оюмча бул деген өтө эле мындай терс начар. Өзү бизде Кыргызстандын саясатчыларында бир терс көз караш бар да. Баары эле кыйкырып элдин кызыкчылыгына. Көп учурларда бул жөнөкөй эле саясий тиреш, ар бир саясий группа өзүнүн кызыкчылыгы үчүн кылат. Мен билбейм кайсы саясий группага Курманкул Зулушев калат. Менин оюмча көп учурларда айтып атат, президент айткан болот, башчыбыз эмне десе ошо болот. Бул деген генералдык прокурордун деңгээлине дал келбеген нерсе. Генеральный прокурор президентке түздөн түз баш ийбейт. Президентке күч куралдар блокторунун жетекчилери, өкмөттүн кабинет министрлеринин жетекчилери жана регионалдык аткаруу бийлигинин өкүлдөрү келет. Прокуратура керек болсо түздөн түз жогорку кеңешке дагы баш ийбейт. Ошонун негизинде президент айткан болот, ошентсе болот дегендердин бардыгы бул мыйзамсыз. Бүгүнкү күндө